Ошто бүгүн кар жаабаганы менен жолдор тайгак. Мындан улам автоунаа кыймылына кыйынчылык жаралып, баары эле жай ылдамдыкта жүрүшөт. Тайгак жолдор. Көпчүлүк айдоочулар мындай жолго туз, кум себилбегенине нааразы. Мындан улам жол тыгындары пайда болуп, ушундай убактарда жол кырсыктары көбөйөт дешет. Түндөн бери шүдүрүм жаап койду. Жол өтө эле тайгак. Мына бул Бишкек жолунан Куруктан өткөндө арабандан кийин өткөн экен. Вообще эле машиналар чекеге чыгып, мына жолдо жүрүш өтө кыйын болуп атат. Азыр муз да, бардыгы муз. Мына көрбөй атасызбы? Муз да бардыгы. Эми абайлап жүрүш керек да. Аябай эле кыйын болуп атат. Эми эле жок, тирикчилик жүрөбүз да. Жолдорго убагында туз себилген жок деп нааразы болгон шаардыктар жергиликтүү бийликти кышка даярдыгы жок деп сындашты. Жада калса шаардын борбордук көчөлөрүндө да туз же кум себилген эмес дешет. Көчө мост үстү тагак болуп атат. Белер анча-мынча эрип калыптыр азыр нелер. Азыр өлмө нелерде муз болуп атат. Тагак машиналар жүрөт, пробка болуп кетти мына. Наг жол ачылып калыптыр анча-мынча. Анан юбилейный көчө, Кыргызстан көчө анча-мынча муз болду. Түштүк калаада кышкысын жолдорду тазалоого 4 мекеме жоопту. Ар бир ишкана бөлүнгөн аймагын тазалап, туз, кум себет. Алардын бири Ош тазалык муниципалдык ишканасынын берген маалыматы боюнча, бөлүнгөн аймагынын айрым гана жерлерине туз, кум сепкен. Ош тазалык ишканасына Масалиев, Тилеке Батыр, Шакиров көчөсү, Моныев көчөсү, Салиева көчөсү, Кара суу көчөсү, Зайнабидинова көчөлөрү карайт. Муз жолдор тайгак болгондуктан ушул көчөлөрдүн айрым жерлерине, тактап айтканда, аялдамаларга, остановкаларга, автоунаалар токтой турган жерге, анан анча-мынча өйдөлүш жерлерге туз төгүлдү. Бул үчүн жалпысы 4 тонна туз, 1,5 тонна кум төгүлдү. Жергиликтүү бийликтин берген маалыматы боюнча Абдыкадырова, Алиева, Лелин, Курманжан Датка, Масалиева жана Шакирова көчөлөрүнө толук туз, кум себилген. Шаардагы калган көчөлөрдөгү өйдөлүш жана ылдыйыштарга гана кум себилгенин кошумчалады. Бүгүн түнү менен да шаар көчөлөрүнө туз, кум себилерин билдирди. Зиягүл Болот кызы, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.